Тәжіке не ол бүттілік полностью жұмыштар? Бүттü da abi. Ya. Стоянка бүттü, ya. Fasadı бүттü, çatırları büttü, içi. İçen büttü. Görünüz ko'rsatamiz. Sağ olasınız. Qanday sizlar konuşuyorsunuz? Kızımızız. Qanday yaxshi? Rahmat yaxshi. Son bo'ldi. Kendisine de koydu. Ventilasyon var. Şu tol otkör bölümü. Hatta salmas müzik can konuşmalarını. Bu yetekçinin kabineti. Narı göçü aldı ciddi. Bunlar da iyi. Bir adam kendisine koydu. Oğuz bolup. Salmas müzik. Balinse okşup kaldı. Ödülene var. Nasıl olsun? Ne yemi? Balinse okşup duruyor. Tadına kaybolup. Kendisini işlep kaldı. Sonra bu konuda kutlu olsun hem can konuşanlar. Buyursa yaşlıklar olsun. Hiç kanday PR yok. Bu yerde hiç kanday PR yok. Yaratkan Allah Teala'nın rahatçılık için öyle. Tutu öndeki ne ihtimam yok. Ava, kanca yıldan beri. Zöpte jüröğüz arada tutar sizge. Soğuk iş olsun elimdir. Görgön sen siz isteriz. Zor yıldan izin alınca jarık olur. Hem bu Yaratkan Allah Teala'nın rahatçılık için. Aynı şekilde Cerrah'da şuraya Bugün dersimizi bileceğiz. Ben de özür dilerim. Sizlerden kança degendir, Cerrah'darımız akıl sapar budattı. Kimden taşıydı kendisini Allah bilir. Biri üründen getir, biri banesinden getir, biri bozadan getir. Biz hafta olsa da yol kanarım var mı? Ayıt atağız biz. Kıtırdan kooperatif geldik. Yok hemen suyunduğumuzu. Bizde seçimi, romançılık kalayız. Elini aldılar, şimdi jarık olarak. Meyli doktor, rahmat. Martınızı geçeceksin. Martınızı geçeceksin. Rahmat. 630 миллион доллар Кумтөрдүн сотунан чыгып кеткен деп мен айтып аткан жокмун. Аны мурдакы Кумтөрдүн жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк айтып атат. Ал биздин Эки Жапаровго чоң айып суммадагы акча жоголуп кеткен деп чоң айыпты салып атат. Эгерде расмий документтерди карасак, чындап эле чоң көп акча Центр Голд Кумтөр Голдко карыз болгон. Анын 50 миллион долларын төлөгөн. Бирок калган акча же мамлекеттин шотуна түшкөн эмес, же Кумтөрдүн шотуна түшкөн эмес. Келишимдерде Бөлтүрүктүн айтымында келишимдерде аны дивиденд аркылуу төлөп беребиз деген. Ошол акча кайда кеткенин биз билбейбиз, эл билбейт, Жапаровдор билиши мүмкүн. Кумтөр бул Жапаровдордуку эмес, же бир үй бүлөнүн менчиги эмес. Bukan başka seçim. Bukan başka onun için akça tapaya da. Evde çok dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башынан. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда 45 000 доллар акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу.
Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Кумтөр бул ар бир кыргыздыкы, элдики. Ошондуктан ар бир кыргыз Кумтөрдүн 630 миллион доллары каяка жоголуп кеткен билгенине укуктуу. Урматтуу туугандар, 6 жылдан бери ушул президентибиз элдин мойнунда отурат. Эл карызга батып атат, мамлекетибиз карыз алып атат. Анан кийин 630 миллион доллар каяка деп жоголгондо чыгып элге жооп берсин. Ал акча кайда кетти? Аны көчөдөн бирөө келип айтып аткан жок да. Акча жоголуп кетти деп. Аны Кумтөрдүн мурдагы жетекчиси айтып атат. Аны Садыр Жапаров өзү убагында Канададан алып келип, колуна Кумтөрдү тапшырган. Сен ушуну башкар деп. Ошол адам бүгүн бизге бардыгыбызга айтып атат. 630 миллион доллар жок болуп кеткен деп. Расмий документтердин бардыгында көрүнүп турат. Чындап эле Сентере Голд, Кумтөр Голдко чоң ири суммадагы акчаларды карыз болгон. Анын толугу төлөгөн эмес, бирок келишимдерде, жашыруун келишимдерде, ал келишимдер эч кимге чыга элек, көрүнө элек. Бирок ошо келишимдерде дивиденд аркылуу төлөйбүз деп, ошодон нары бир да шотко түшпөй жоголуп кеткен. Ошого ким жооп берет? Орунбеков кантип ошол маалыматка жетти, каяктан алды? Укук коргоочу Гүлшара Абдырасулова өзүнүн түндүк тиркемесиндеги сүрөтү жеке маалыматтары президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун колуна кандай шартта түшүп калганын териштирүүнү талап кылып, башкы прокуратурага арыз жазган. Ал түндүк тиркемесинде купуялуулук сакталбай калганы жарандарды кооптуу абалга кептей турганын билдирүүдө. Эми мен түшүнгөнүм боюнча МВД по факту ошондой доследственный проверканы баштаптыр да. Жеке өзүм баракчама, өзүм кабинетиме бирөөнүн кандайдыр мыйзамсыз баягы доступ бар боло турган болсо, анда биринчиден ал жерде мага караштуу көп маалымат бар. Ички иштер министрлиги бул туурасында маалымат берген жок. Дайырбек Орунбеков 20-июлда Facebook'та пост жазып, Кыргызстандын маалымат айдыгында чет элдиктер жөнүндө терс маалыматтарды саясатчылардын тарапташтары өздөрүнүн аккаунттары жана фейк аккаунттар аркылуу таратып жатканын билдирген. Ал мындай маалыматтарды мурдараак Адахан Мадымаровдун, Алмазбек Атамбаевдин жана өкмөттүк эмес уюмдардын тарапташтары таратып келген болсо, эми аларга Камчыбек Ташиевдин командасынын фейктери кошулганын жазган. Орунбеков бир топ адамдардын аты жөнү, сүрөттөрү, туулган күнү жөнүндө маалымат камтылган тизмени да жарыялаган. Кийин постунан Камчыбек Ташиев жөнүндө сөздү алып, ага байланыштуу адамдардын тизмесин өчүргөн. Постто ат аталган жырандар түндүк системасында жеке маалыматтардын ачыкка чыгып кеткенине нааразы болуп, айрымдар бул үчүн Орунбековду сотко берерин айткан. Жоопкерчилигин караш керек, анткени кантип ошол Орунбеков кантип ошол маалыматка жетти, каяктан алды? Кандай кемчилик бар? Мүмкүн системада кемчилиги бар. Ошол суроолорго жооп бериш керек азыр териштирүү өтүп атса. Президенттин санариптештирүүгө болгон саясаты абдан алгылыктуу да. Ал ошол өзү дагы компьютер аркылуу, цифровизация аркылуу өнүгүүгө басым жасаш керекпиз, ошо менен коррупцияны азайтабыз деп баса көп жолу айтып келет да. Купуя маалыматты жана санариптештирүү каршы бир багытты кадамдар жасаган үчүн сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек деген ойдомун. Бир айга жакын убакыт мурун жарыяланган билдирүүнүн чоо жайы соңку териштирүүнүн аракеттери туурасында Азаттык Дайырбек Орунбековго кайрылды. Бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин жеке маалыматтарды коргоо мамлекеттик агенттиги ондогон адамдардын жеке маалыматтары ачыкка чыгып кеткенине байланыштуу териштирүү башталганын билдирген. Азырынча анын жыйынтыгы белгисиз.